Кыргыз Республикасынын агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү жана импортту алмаштыруу мамлекеттин экономикалык саясаттын артыкчылуу багыттарынын бири. Ветеринардык кызматтын расмий маалыматына ылайык 2025 жылы өлкөгө 10 000 тоннага жакын балык жеми импорттолгон. Анын жалпы наркы 2 миллиардтан ашык сомду түзгөн. Бул каражаттын олуттуу бөлүгү улуттук экономикадан сыртка чыгып келген. Импортко болгон көз карандылыкты азайтуу максатында Тянь-Шань форель балык жемин өндүрүүчү Кыргызстандагы эң ири жана заманбап завод ишке киргизилди. Өзүңүздөр көрүп турган бул завод акыркы заманбап үлгүдөгү заводдордун бири деп айтсак болот. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен ушул заводду рекорддук тездик менен 7 айдын ичинде куруп бүттүк. Завод суткасына 100-130 тоннага чейин продукция чыгаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бул көрсөткүч республикадагы ички керектүүнү толук камсыздоого жана экспорттук багытты өнүктүрүүгө шарт түзөт. Долбоор аймактарды социалдык экономикалык жактан өнүктүрүүгө багытталган. Натыйжада 100-120га чейин туруктуу жумуш орундары түзүлөт. Биздин мамлекетибиздин экономикасынын өнүгүшүнө жана айыл чарбасынын балык чарбаларынын региондордо өнүгүшүнө бир чоңдон бир салым кошкон заводдордун бири болот деп чоң үмүтүм бар. Завод бул сапатына көңүл бурдук. Бул азыркы европейский технологиялар менен эң заманбап алдыңкы заводдордун бири деп айта алам. Мындай ири завод, ушундай сапаттагы жем чыгара турган завод бул Кыргызстандын ичинде эле эмес, деги эле Орто Азия өлкөлөрүндө, керек болсо Россия өлкөсүндө дагы мындай завод жок. Ошондой эле республикалык жана жергиликтүү бюджеттерге миллиондогон сом өлчөмүндө салыктар түшүүлөр камсыздалат. Завод акыркы үлгүдөгү технологиялар менен жабдылып, эл аралык сапат стандарттарына жооп берген продукция чыгарат. Учурда чет өлкөлүк, анын ичинде Иран Республикасынын алдыңкы технологдору менен биргеликте өндүрүш процесси жүргүзүлүүдө. 30 жылдан бери ушул жем чыгарган завод корпорациялары бар. Ошондой чоң бир ири заводдун өкүлдөрү менен технологияларын алып келип, ушул Ирандын, Голландиянын жана Түркиянын технологияларын колдонуп, ушундай бир европейский жемдерден кем калбаган, алардан керек болсо ашып өтө турган ушундай заводду куруп бүтүп, мына жакында ишке берүү алдында турабыз. Чийки зат толугу менен импорттолуп, продукциянын сапатына өзгөчө көңүл бурулууда. Долбоор баштапкы планда 2-3 жылдык мөөнөткө эсептелген. Бирок Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун колдоосу жана тапшырмасы менен объект кыска мөөнөттө 8 айдын ичинде толук бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Заводдун курулушу кредиттик каражаттардын эсебинен жүргүзүлдү. Мамлекет ишкерлер үчүн иш алып барууга ыңгайлуу шарттарды түзүүдө. Тянь-Шань форель улуттук өндүрүштү өнүктүрүүгө, экономикалык көз карандасыздыкты бекемдөөгө жана экспорттук потенциалды кеңейтүүгө багытталган стратегиялык маанидеги долбоор. Тянь-Шань форель долбоорун ишке ашырууга көрсөткөн колдоосу үчүн Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылык билдиребиз.